Менден көп көрөрмандар сурап атат да, Азамат Баймаков менен эмне болуп атат, кандай болуп атат дешчи. Былтыр бир жыл мурун биз Азамат экөөбүз өзү келип, ага ушул эми АФКнын бир эмеге бир жакшы бир эме кылалы, даярданалы да АФКга Дордойду күчтөп, ошо бир жакшы оюн көрсөтүп көрөрмандардын купулуна тололуу деп даярданып, анан ошону кести как раз травма алып атканда, травмасынан кийин айыгып, анан кийин тренировкага анан апрель айында биринчи ойнодуң, э? Биринчи ойун. Апрель ойунда ушу башында дагы алтын асырлар менен ойнобой калбадыбы? Анан ошондо дагы Азамат эме болуп калыптыр да, баягы чын айтканда, травмасын мен көз карашымда травмасын баягы аягына дейин жакшы айыктыра албай калып, анан эми баягы намыс үчүнчү баягы эмне болсо дагы чыгып ойнойсуң керек да. Анан ушул жактан биз баягы бул Азаматтычы эртерээк чыгарып койдук го деп, мына мен президент клуба, Дордойдун клубунун президенти катары айтат элем да, ошондо дагы бир майда чыгарганда, дагы бир ай. Анан ошентип анан эми билесиң да, травма деген жанагындай жерден травма болгондон кийин тиги кыйын болуп, анан дагы ошол травмалар эметип атат да, баягы ошол бир травма алгандан кийин аябай аягына дейин жакшы, эметип дарылап койгондо ошондо жакшы болот экен деп мен азыр эсептеп атам. Анан эми азыр дагы дарыланып атат, эми Москвага барып дагы дарыланып келет. Биз ойлоп атабыз ушул Япония же болбосо тиги Тажикстан менен ноябрь айына чыгат деген үмүттөбүз.